Өзбекстандын Фергана облусунда жаңы IT шаарчасы ишке кирди. Борбор заманбап инфраструктура менен жабдылган жана маалыматтык технологиялар тармагында адистерди даярдоого адистешкен. Уникалдуу билим берүү комплексинде 5.000 чейин жаштар эң керектүү кесиптерди программалоо, робототехниканы өздөштүрүп, ошондой эле чет тилдерин үйрөнө алышат. Белгилей кетсек, долбоордун баасы $400.000 жакынды түздү. Кошумча сумма иштеп чыгууларды колдоо үчүн стартап гараж мейкиндигин курууга бөлүндү. Hozirda bolalarga 2 oylik kompyuter savob. Азыр балдар компьютердик сабаттуулук боюнча 2 айлык курстарды өтүп жатышат. Андан ары программалоонун негиздерин үйрөтүүнү пландаштыруудабыз. Андан кийин кызыкчылыктары боюнча 6 айлык курстар, робототехника, оюндарды түзүү, веб-сайттар жана мобилдик тиркемелер. Акыркы этап 2 айлык реалдуу долбоорлордун үстүндө иштөө болот. Мыкты катышуучулар билимдерин пайдаланып гана тем болбостон акча таба башташат. Va shundan keyin yuqori daromadlarga erishishi mumkin. Жаштар бул жерде окуу менен гана чектелбестен коуворкинг аймакта бири-бири менен тажрыйба бөлүшө алышат. Жумуш процесси бул жерде мүмкүн болушунча ыңгайлуу. Мен ва теңдошларым Мен жана менин курбу-курдаштарым фриланс аркылуу $500 баштап акча таба алабыз. Баары долбоордун татаалдыгына жараша. Фриланс эркиндик берет, ыңгайлуу график, өз убактыңды өзүң пландаштыруу мүмкүнчүлүгү, эң негизгиси мөөнөтүнө жеткирүү. Керектүү нерсенин баары компьютер жана интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү. даромат кылышка жардам берет. Фергана облусунда 2024-жылы маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү $46 миллион ашты. IT парктын резиденттеринин саны 106га жетти. Анын ичинен 24 компания маалыматтык технологияларды экспорттоо менен алектенет. Мындан тышкары 1 миллион программист долбоорунун алкагында 28.000 жакын жаш адам бул тармакта билим алды. Серепчилердин айтымында андан аркы өсүштүн жана көрсөткүчтөрдүн кеңейишинин катализатору болот. Өзбекстандын башка шаарларында жана райондорунда дагы ушундай комплекстерди куруу пландаштырылууда.